шайланыш керек. Рахмат Мухтар ага. Сонун суроо бердиңиз. Дагы бир жолу айтып койсоңуз, мына азыр мына буквально эми орусча бир аз туура түшүнүңүздөрбү? Аралаштырып сүйлөп койгонго. Бир 10 күндүн ичинде, бир жумада мурун ушул 18-кылымда болгон мурун эр садыр деп аталган, кийин хан садыр аталып хандык түзгөн. Сиз ошону сурап атпайсызбы? Садыр жөнүндө. Айтып коюңуз ошону, дагы бир жолу суроо Мен сураганымда билип алыш үчүн эле болуп атат да. Мисалы менин угушумча эр садыр болуп жүргөн да. Угуп жүргөнбүз да эр садыр. Угуп жүргөнбүз. Бул баягы 18-кылымда болгон. Анан кийин хан болуш үчүн хан көтөрүлүш керек. Эл тарабынан. Эми ошол хандык статус алганбы деп атат. хандык статусту бул эр садыр баатырга чейин, садыр баатыр, эр садыр, анан хан садыр деп жазып атпайбы? Айтылбадыбы? Айтылды. Хан садырга чейин ошол талас жергесин Абылай хандан хан Каработо коргоп, элдин тынчтыгын, амандыгын Каработо ошол моюнга алып, ошол жоопкерчиликти ошол алган. Анан ошол 1765-жылдары хан Каработонун көзү өткөндөн кийин Сусамырда курултай чакырылат. Эсенкул баатыр ал убакта Маматкул атабыздын баласы, небереси Эсенкул баатыр, Эсенкул атабыз, ошол Эсенкул атабыз ушул Чүй, Нарын, Көл тарапта ошол киши көз салып карап турган. Негизинен. Анан ошол эми Жайыл атабыз да болгон, Жайыл баатыр. Бардыгы ошол Сусамырга жыйналышып, курултай чакырып, анан ошол жерден эми хан Каработонун көзү өттү, таластын жерин ким карайт? Элди сакташ керек, жерди сакташ керек, малды сакташ керек. Анын үстүнө улуу жибек жолу өткөн ал убакта. Улуу жибек жолун ким көзөмөлгө алат? Ал убакта деле мен Аттокур Сабыров деген тарыхчы акалабыздын, акебиздин жазган китебинде азыр кандай мамлекеттик органдар иштесе, таможня, бажы, налог тупа-туура ал убакта да ошондой иштептир. Эч айырмасы жок. Ар киминде алтын мөөрү болгон, хандын, хан Каработонун алтын мөөрү болгон, башкаларды күмүш болгон, ошондой мөөр бири-бирине берилген. Кирген чыккан Бардыгы. Албетте да, антпесе эмнеге канча жыл бийлик ошо эл сакталып турган. Мага да ушундай суроолор берет. Мисалы, Манас атанын убагында калыстык кантип сакталган деп. Ошол сыяктуу эле ар бир уруунун 40 чоросу, булар 40 чоро бүткөн. Ошо 40 чоросу ар бир чоросу бир мекеменин башчысы болгон. Ошол чорого доо арыздардын бардыгы ошол уруунун ошол уруудун башчысына коюлган, ошого айтып барган. Анан бул хандык биринчи эле эр садырда түзүлүп калган эмес. Адам уруун түзүлгөндө ошону уланткан. Ошол суроо. Элге жараша